Бүгүн Кара Суу районунун Каратай айылында жайгашкан эскилиги жеткен көмөкчөрдүн кубаттуулугу жогору жаңысына алмаштырылды. Айыл элинин айтымында буга чейин электр энергиясын берүүдө айрым учурда көйгөйлөр болуп келген. Мен ушул жерде жашаганыма 30 жыл болду. Ушул жылдары көчөбүздө свет боюнча анча-мынча көйгөйлөр болуп турчу эле. Эми азыркы маалда көйгөй болбой калды. Светтерибиз жакшы. Мына трансформаторубузду жаңы күчтүү трансформаторго алмаштырып берип атат. Андан кийин жаркырап көчөлөрүбүз күйүп турат. Каса Миң долбоорунун алкагында 100 киловольт амперлик кубаттуулуктагы көмөкчөрдөн 250 киловольт амперлик көмөкчөрдөнгө алмаштырылды. Ал 400 кожолуктуу кубаттуу электр энергиясы менен камсыздайт. Кыш мезгилге келгенде көйгөй көп чыгып турганда, азыр мына мощность көтөрүлүп атат. Көйгөйлөрдүн бир аз болсо да бөлүгүн чечет. 3-чү трансформатор алмашчы. Одан баштап экөө коюлду. Анан экинчи этапта жаңы 6 трансформатор келет деп атат. Ошо жаңы форштарга анан дагы коюла турган точкаларды эсептеп чыгып, электриктерибиз бар. Өздөрү канча абонентке канча коюлуш керек, өздөрү тактап берет. Ал жерде ушу биз да катышып турабыз. Каса Миң долбоорунун алкагында Ош электр ишканасына 69 көмөкчөрдөн келген. Учурда Баткен, Ош облустарындагы 57 айылдын инфраструктурасын жакшыртуу максатында эскилиги жеткен көмөкчөрдөндөр жаңыланууда. Бул эл аралык долбоордун биринчи этабынын жүрүшү. Ал эми экинчи этабы март айларында башталат. Кара Суу районунан мындан сырткары 9 трансформатор, андан өзгөн ресттин айыл өкмөттөрүндө алмаштырабыз. Андан сырткары Ош шаарынын тегерегиндеги ошол Озгур айылында, андан сырткары ошол Нокат, Кадамжай, Баткен, Лейлек болуп кетет. Ошо 456 километрдеги ушу коридор десек да болот. Бүгүнкү күндө ошолор бүгүнкү күндө иштерди баштадык да. Экинчи этабында уже биз уже жаңы чектерди электр менен камсыздоо, ошондой эле эскилиги жеткен линияларды алмаштырабыз. Линиялар уже мамычалар келип түштү. До конца толук түшүп бүтө элек, бирок түшө баштады. Эгер ушу экинчи этабындагы тендерлер тезирээк аяктаса, биз уже экинчи этабын уже март айларынан, апрель айларынан баштайбыз. Эл аралык Каса Миң долбоору Кыргызстандан жана Тажикстандан чыккан жай мезгилиндеги ашыкча электр энергия Пакистан жана Афганистанга экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Ал Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарынан өтөт. Каса Миң долбоору бул Борбордук Азия, Түштүк Азия деген Миң деген проект. Миң деген бул 1000 километрлик линия тартылат. Ушул линиянын башында биздин Кыргызстан, Тажикстандан чыккан электр энергия, ашыкча электр энергиябызды ошол түштүк мамлекеттери Афганистан менен Пакистанга чейин тартылыш керек. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандан Тажикстанга чейин бул Датка подстанциябыздан Сугди подстанциясына чейин 456 километр Кыргызстандын территориясынан өтөт. 57 айыл ошол территориядан өтөт экен. Ошолордун жашоо шартын, инфраструктурасын жакшыртуу максатында бүгүнкү күндө ошол биринчи этабы башталды. Ош электр ишканасы Ош Баткен облусунда айрым аймактарында көмөкчөрдөндөр алмаштырылып жаткан учурда 3 саатка чейин электр энергиясын өчүрүүлөр болуп жатканын айтып, абоненттерди ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Нуржамал Алымкулова, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.